Assalamu alaikum, жалпы достор, мекендештер. Эми алдын ала кечирим сурайм. Кимдир бирөөгө бул сөздөрүбүз катуу тийет, кимдир бирөө туура жагынан түшүнөт. Алдыда көрө жатарбыз. Эми достор, мындай да. Эмне болсо эле президентибизге асылып, ой мынтти антти деп эле баягы саатыр мынтиутат антиутат деп баягы налый берген менен биздин Кыргызстан өнүгүп өсүп кетпейт да. Анан эми сен аркы сайда мен берки сайда куру кыйкырык кылсак жүрөрүбүз ушинтип бири бирибизге ак ийнек айтышып антпай бир кичине сабырдуу болуп ар бир жаран мекендешим мээнет кылып иштеп турсак баары секин акырындык менен болот. Бул мамлекетти башкарууда система эмне гана болбосун баары уже кашасы чыгып кеткен. Ушунун баарын жолго салып биздин президент четинен чечип келип атат. Не кылыш керек эми, мындан артык не кылыш керек эми? Буга чейинки жашооң жакшы эле, малина эле, андай эмес эле. Мындан хуже эле. Кудайга шүгүр бюджетибиз бир аз да болсо толо баштады. Былтыркы мурдагы жылкыга салыштырмалуу эми билгенге ал эми билбегенге ар кандай эми жөндөн эле биздин президентке сын айтып куру кыйкырык кыла берген менен баардыгы баягы чечилип кетпейчи. Эми анан жеке эле көбөйтүп эми акылдуу болбо антпе мынтпе деген сөзүңөрдү жыйыштыргыла.